go, make my body go, make our bodies higher. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Мындан 1 жыл мурда Кыргызстанда бир албарстыга окшоп бир чыга калган Кайрат Кыргыз деген аты бар, бирок заты таптакыр башка, кыргызга өңү тилсе окшобогон бир ырчы бар. Кайрат, сен адам бол, сен жигит бол, сен эркексиң. Кийимиңди чеч. Башка кийим кий, эркектин кийимин кий. Чачыңды кырк. Кайрат, эгер көрүп аткан болсоң өзүң деле ойлончу. Эркек болуп жаралдыңбы? Эркекче өтпөйсүңбү? Мына ошол боюнча кеңири сүйлөшөбүз. Анда эмесе 20 секунддук рекламадан кийин видеону улантабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздер үчүн Москва Бишкек Москва каттамында автобус жана 7 орундуу степ автоунаалары каттап жатат. Бардык шарттары менен алыскы жолго ыңгайлуу жана арзан баада. Биздин Дарик Москва шаарында метро Новоясеневская автовокзалдан, а Бишкек шаарында болсо жаңы автовокзалдан жөнөп жатабыз. Толук маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондорго чалып билсеңиздер болот. Мындан 1 жыл мурун албарстынын чачындай чач жасатып, шайтандын кашындай каш жасатып, бир сел аяктын кийимин кийген албарстыга окшогон бир ырчы Кайрат Кыргыз деген пайда болду. Жаштык кез деген ыры менен эл алдына чыгып, көпчүлүккө хит болуп, мен үчүн ит болгон Кайрат Кыргыз деген элге таанылып баштады. Атың чыкпаса жер өрттө дегенби билбейм, бирок Кайрат Кыргыз деп кыргыз атын булгап, пакеттерди кийип, чачтарын жасалгалап, каштарын боёп, кыргыз жигиттерин уят кылып чыкканы барыбызга белгилүү. Барган сайын Кайрат Кыргыз деген ат эл оозуна алынып, аны туурап да чыгып жатышты. Тилекке каршы. Кайратка популярдуулук жарашпайт экен. Эгерде популярдуу болсо, көбөп кетет экен. Ошол көбөп кеткендиктин себебинен дин алымы болгон чубак ажыбызга дагы асылып чыкты. Бул чектен ашкандык. Бул биринчиси. Экинчиси, эфирге келген адам өзүн тартиптүү алып отуруш керек. Путун моундай кылып илип, же болбосо эфирдин алдында каткырып күлгөн бул ошол көрүүчүлөрүн сыйлабастык деп эсептейм мен. Мен өткөндө Кайрат чоң ажыга асып чыкканда мен жооп катары Кайратка жазып чыккан элем интернетке. Бирок ошол жерде комментарийлер жазылды: "Сен өзүңдү маданияттуу алып жүрбөйсүңбү? Чоңдорду сыйлаш керек, сиздеш керек" деп комментарий жазышты. Мен ошолорго жооп катары айта кетейин. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, мен ошол жерде айттым: Кайрат Кыргыз сиз дегенге татыктуу эмес деп айтып чыктым. Себеби кыргыз элин уят кылып, кыргыз жигиттерин уят кылып атат. Эгерде ошол адам эркекче жүрүп, эркекче кийингенде, мен аны сыйламакмын. Мен ага сиз деп кайрылмакмын. Бирок ал кыргыз элин уят кылып атат. Кыргыз жигиттерин уят кылып атат. Мен ага чыдаган жокмун. Урматтуу кыргыз элим, ошону туура түшүнгүлө. Кыргыз жигиттери качан ошондой кийинди эле? Кыргызстандын тарыхын карагыла. Качан ошондой кийим кийди эле? Чачтарын качан ошондой кылды эле? Каштарын качан боёду эле? Кыргыз жигиттери эч качан боёнгон эмес. Кайрат, эгер көрүп аткан болсоң өзүң деле ойлончу. Эркек болуп жаралдыңбы? Эркекче өтпөйсүңбү? Ата-эне кандай гана үмүттөр менен чоңойткон? Эркек деп төрөп, эркек деп чоңойтту го. Бир аз эркекче болбойсуңбу? Эркекче кийинбейсиңби? Эркекче жаралдыңбы? Эркекче өт. Сен эркексиң, кыз эмессиң, эркексиң. Ошол чубак ажыга асылган эфириңде айттың. Мага ич кийими жок болсо дагы башы иштеп турган аял болсо болду деп. Бир аз ойлонуп айттыңбы ошону? Качан акылдуу аял, качан мээси иштеген аял ич кийими жок жүрдү эле? Жок, эми интернет булактардын баарына чубак ажы ушинтип чыкты деп жазылып чыкты. Алар өзүлөрү эле жазып атышат. Ал анткен жок ал киши. Анткен жок. Анткен жок ал. Ал өзүнүн динин карабасынчы, дин маданиятын өзүн билип алсын, самый главный. Өзүнүн экинчи катын менен разобраться этип алсын. Мен аныкындай мондай юбка кийген жерим жок. Штан кийген жерим жок. Мен арабтын кийимин кийген жерим жок.
Кайрат, блин, зачем, Кайрат? Кайрат. мына ошол чубак ажыга асылгандыгынын себебинен Аллах Таала сага бир азап берип атат. Мына бүгүн бир жаңылыкты окуп калдым, ошону мен силерге окуп берейин. Жылдыз оорусу Кайрат Кыргыз менен продюсери чырдашууда. Ырчы Кайрат Кыргыз менен продюсери Эркин Меркановдун ортосунда келишпестиктер чыкты. Бул тууралуу маалыматты алып баруучу Эльмара Турсуналиева жарыялады. Анын айтымында Кайрат Салмакеев продюсери менен түзүлгөн юридикалык келишимдин жоболорун одоно бузган. Биринчи, продюсер сүйлөшкөн иш-чараларга барбай коюуну адат кылып алган. Экинчи, кесиптештердин чыгармачыл адамдардын арасында адепсиз мамиле жасаган фактылар катталган. Үчүнчү, продюсердин уруксаты жок жеке иш-чараларга баруу менен келишимди бузган. Көп ирет. Төртүнчү, продюсер ырчы мамилесинин этикасын орой бузган. Буга байланыштуу продюсер Эркин Мерканов ырчыга төмөнкүдөй талаптарды койду. 2018 жылдын 22 августунан тартып Кайрат Кыргыз Кайрат Салмакеев мен ойлоп тапкан жана алып берген сахна кийимдери менен чыгууну токтотот. $5000 жаштык кез ыры клиптин баасы $1200. Жактырам $2000, клиптин баасы $1200. Гүлдөйжан $3000, сүйүү ыры $2000, жаштарга $700 аранжировка. Бул чыгармаларды кай жерде болбосун, коомдук жайларда, концерттерде, тойлордо, эл чогулган жерлерде продюсер жана автор катары ырдоого тыюу салам. Азырынча Калмат Салмакеев бул боюнча пикирин билдире элек деп Nazarnews KG сайты жазып чыкты. Андан башка дагы көптөгөн сайттар жазып чыкты. Урматтуу кыргыз элим. Буканс басма үйүнөн балдарга белек. Кыргызстанда алгачкы жолу балдар үчүн түстүү сүрөттөр менен кооздолгон сапаттуу китептер жарык көрө баштады. Балаңыздын китеп окуу жөндөмүн арттырган бул китептер эл аралык стандартка ылайык келет. Буканс басма үйү балаңыздын келечеги үчүн олуттуу салым. Кыргыз элин, кыргыз жигиттерин уят кылгандыктын акырети мына ушундай болот. Кайрат, сен адам бол, сен жигит бол, сен эркексиң. Кийимиңди чеч. Башка кийим кий, эркектин кийимин кий. Чачыңды кырк, боёнбо, жигиттерге окшоп жүр. Кыргыз элинин алдында, чубак ажынын алдында, кыргыз жигиттеринин алдына чыгып, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жигиттер, чубак ажы, мени кечирип койгула, менден ката кетти, болду кайталанбайт деп туруп кыргыз элинен кечирим сурасаң, андан кийин кыргыз эли кечирет. Өмүргө бир жараласың, бир өтөсүң. Бул өмүрдө бардыгы өтөт, кетет. Артыңда из калыш керек. Элге таанылам десең жаман жол эмес, жакшы жол менен тааныл. Жакшы жактарың менен тааныл. Элге үлгү калтырып, бирде мени таштап кет. Жакшы жактарды таштап кет. Мына ошондо сенден кыргыз эли үлгү алат. Жаңы өсүп келе жаткан муун үлгү алат. Ошону эсиңе ал. Башка ырчыларга дагы, башка адамдарга да айтып кетем, урматтуу кыргыз элим. Эгерде тааныла турган болсоңор, кыргыз элине тааныла турган болсоңор, жакшы жагыңар менен таанылгыла. Жаман жагыңардан эмес. Силердин артыңарда ошо кылган ишиңер калат. Жасаган жакшы ишиңер калат. Кыргыз элинин оозунда. Мына ошону унутпагыла. Өмүргө бир жаралабыз, бир кетебиз. Артыңарга из калтырып кеткиле. Өзүнчө акылдуу боло бербечи, иним жөн эле жүрчү деп айтпай эле койгула, урматтуу кыргыз элим. Мен акылдуулук кылган жокмун, урматтуу кыргыз элим. Мен мына сиздерге жакшылык каалап, мына ошону айтып атам. Мен өзүмө каалаган жакшылыкты мына сиздерге каалап атам. Өзүмө каалабаган жамандыкты сиздерге каалаган жокмун. Пайгамбарыбыз айткан: эгерде бир мусулман жаман иш кылып жаткан болсо, ошону колуң менен токтот. Колуң менен токтото албасаң, тилиң менен токтот. Тилиң менен токтото албасаң, анда жүрөгүңдөн жаман көрүп кой. Ошол ыйманыңдын эң төмөнкү даражасы деп айткан. Мыйзамсыз болуп жаткан жана кыргыз элинде терс көрүнүштөрдү колум менен токтото алган жокмун. Бирок жок дегенде тилим акыйкат деп, чындык деп сайрап турсунчу.
тилим менен айтып турайынчы. Силер жаман ойлобогула. Бул тилим менен айтат деп. Колумдан деле келет. Буйрса ошо колумдан келе турган күндөр дагы алыс эмес. Кудай кааласа колубуздан да кылабыз. Бирок ошого чейин тилим менен айтып, тилим менен токтотуп турайын. Сиздер менен болгон мен Талант Сагынбаев. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар.